Илгери бир капчыгайдын арасына коо түлкү ийин жасап алып көп жыл жашаптыр. Бир күнү аба ырайы суук болуп, түлкү ийинен чыгып тамак издеп жөнөйт. Ал кетээр замат ачка карышкы түлкүнүн келишин күтүп, ийине кирип жатып алып. Түлкү курсагын тойгузуп, кечкисин ийине кайтып келет. Караса ийиндин жанында карышкырдын изи бар болот. Ийиним, сен соо эмессиң го, ар дайым мен келгенде жооп берчү элең, ал кайда деп кыйкырат түлкү. Карышкыр түлкү келгенин угуп, ау деп уулайт. Түлкү күлүмсүрөп, бая эле ошентип жооп бербейсиңби? Мен тазаланып келейин деп жылт коюп качып кетет. Карышкыр болсо түлкү кайтып келет деп ийинде күтүп жата берет. Аңчылык кылып жүргөн мергенчилер ийинди көрүп калышат. Мергенчилер капкан коюп, аны кар менен жаап коюшат. Карышкыр сыртка чыга берери менен капканга түшүп калат. Ал өрөө учуп, угулуп жиберет. Мергенчилер улууну угуп жетип келишет. Капкандагы карышкырды көрүп, дароо чара көрүшөт. Алыстан түлкү карап туруп, ичинен жылмайып коет. Акылга каршы күч эч качан жеңбейт деп коет. Капкандагы карышкыр кармалып, мергенчилер тарабынан айдалып кетет. Акылдуу түлкү аман калат. Ал кайра өз үйүнө келип, тынч жашоосун улантат.